аттанған туылған жер үшін, аттанған қотман ел үшін, гүл қойып еске рыйлабам, олыңар жокер ел үшін. Естелік чабууга ушул жерден кубат коюп атыңды өмүр берген кайсы тоонун бүркүтү дебедиби кызыл козун чабууда сени көргөн бүйгүзүчү чок болуп чачылгансың таарданган жолбостой качыргансың баатырсынган фашисттин башын бурган жаз аялдын оогундай атылгансың жагышкан согуштарды жабышкан жап-жаш бойдон далай жөкер кыйылып, бир алдында түгөлүк жай табышкан, аккан канга төккөн жашка жуурулган, ар кай жерде эстеликтер курулган, көөдөн керип колу көккө созулган, көрөсүңөр таш денелүү уулду. Дал ошолор курман болгон майданда, дархан жерди фашисттерден коргоймун деп, дал ошолор дарман кошкон, дарманга дархан жердин нанын тузун актаймын деп, аянттарда күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү, эскергиле ошолорду көргөндөр, эскергиле жок болсо да өздөрү. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк летает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни и слова. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запах весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Чокудай болуп кыргызымдын жигиттери чок кармаган колу менен баатыр бол деп чоң атаңды өстүргөн шерилери Толкун болот деңиздин бииктери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп тоолук эме көргөн сени мени. Сиздерди 36-70 аскер бөлүмүнүн өздүк курамынын атынан улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.